Kança жылдан beri биздин улуттук трагедияга айланды. Улуттук трагедияга айланды. Эки килейген мөңгүбүздөн айрылдык. Давыдов жана Лысый деген мөңгүлөр талкаланды. Эмне деген адамдардын өмүрү кыйылды. Эмне деген экологиялык катастрофа болду. Бирок ушунун баарына Улукбек Марипов кайда керек экен, достор? Ушунун баарына кайдагер мамиле кылган адам экен булчу? Мен билгем ушул адам ушундай экен. Мен айткам. Койгула, Улукбек Марипов бул ишти тарта албайт, колунан келбейт деп мен айткам. Ошондо мени бүт мекенчилдер жек көргөн. Неге бакай каршы чыгып атат? Неге ушинтип атат? Неге минтип атат? Неге тигинтип атат деп мен элдин баарына жек көрүнгөн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мага көптөгөн министрликтердин телефон чалуулар болуп жатат. Бүт мондай иштеп аткан механизм токтоп калды. Өкмөт баягы механизм иштеп кете албай атат да, туруп калды, мондай килинтетип калды да, жанагы машиненин мотор килинтетет да, от албайчы. Так ошого старт бере турган, ошол өкмөттүн зажиганиясы боло турган Улукбек Мариповдун айынан, урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр сиз жанагы алып бараткан экономикалык реформалар токтоду, кан буугандай эле токтоду. Мага ар кайсы министрликтерден чалып атышат. Эми булар сизге чала албайт да, эфирге чыгып менде болуп кыйкыра албайт, айта албайт, Фейсбуктан жаза албайт. Алар коркот, байкуштар. Алар жана креслосуна жабышып, ошол астынан жылып кетет. Креслодан айрылып калбайын деп коркот аны айтканданчы. Ана мага айтып атышат алар, мага. Госстройдон чалып атышат, архитектурадан чалып атышат, ар кайсы агентстволордон чалып атышат, министрликтерден чалып атышат. Бүгүн эле 6-7 звонок болду. Эмнеге десең, бир токтом чыкпай атат. Баягы оптимизация, өкмөттүн оптимизациясы бүтпөй атат. Ушундай маселе болуп атат. Мунун баарын бүтүрүп ордуна коюп, мындай эмете турган киши Улукбек Марипов өзүнүн кызматтык милдеттерин аткара албай атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул сиздин жасай турган экономикалык реформаңызды тормозит этип атат. Бул тормузду айткан, тормуз келатат. Бүт өкмөттүн ишин өлтүрө турган, кыргыз элинин тагдырын талкалай турган тормуз келатат. Бул сизге только тормуз болот. Ушул кишини түткөн саясий клан. Ошолор атайын киргизген бул механизмди, жанагы монтип иштеп турган конвейерге мондай палканы тыгып ийген да токтоп калган ошо менен. Бул атайын жасалган диверсия. Элдик өкмөттү жүдөтүш керек, иштетпеш керек, реформаларды жылдырбаш керек. Кумтөр маселеси боюнча Улукбек Мариповдун Аида Касмалиевага берген суроолоруна жооп бере албаган, бул түздөн түз Улукбек Мариповду отставкага кетириш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул сиздин колуңузду узарта албайт, реформаларды жүргүзө албайт. Жакшы күндү көрбөйбүз мунун айынан. Мына мага азыр министерстводон, агентстволордон чалып атышат. Бүтпөй атат, кагаздар жүгүрмөй ары бериле. Тетиги эмеден бериле оптимизация деп баштады, өкмөттүн баарын чачты, кайра жыйнай албай калды да. Жана машиненин моторун оңдойм деп келген, мотордун баарын чачты. Анан эми аны бүт баарын кайра детальдарын каяка эмне кылыш керек экен билбей калды. Себеби бул моторист эмес. Бул деген кеңешчиле болуп иштеп келген, келген тарс тияка
Счетный палатага отурган, жирный жерге аяктан байган, анан дагы тиги саясий группировканын жанагы чөөлөр жүрбөйбү? Сизди тегеректеп жүргөн чөөлөр, сиздин кулагыңыз келип шыбырап, ай ушул жаш, анан тигиндей, мындай деп отуруп ана мына кылган иши ушул. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул сиздин реформаңызды, сиздин жүргүзө турган саясатты алып кете албайт. Муну отставкага кетириш керек, отставкага. Мындайларды сразу жоготуш керек, тазалаш керек, көзүн тазалаш керек мындайлардын. Бул жазай албайт, бул ишти кылаттырбайт, бул деген талкалап жок кылат. Эми кечеки мына мен айтсам жаман көрөт элеңер. Кече Айда Касмалиева берген суроолордун 2 жолу кайталап берди, бир эмес 2 жолу кайталап берди. Эмне болот десе, ал тияктан бери эмне деген иштер аткарылып келатат. Ушунун баары мыйзам талаасында болсун, мыйзам чегинде болсун, укуктук талаадан чыгып кетпейли деп биринчи мыйзам кабыл алынды, анан текшерүү жүрдү, анан ошентип этап менен келатат да, значит, тиякта жазап аткан кишилер, ушул ишти ишке ашырып аткан кишилер жинди кишилер эмес да. Алар деле ойлонот да, эртең Кыргыз өкмөтүнүн тиги эл аралык Торонтонун соту өпкөбүздү үзүп койбосун кой, бияктан страховаться этип, баары мыйзам чегинде аткаралы деп, ошол иш кетип аткан, даже ошол иш жөнүндө билбейт экен, не в курсе даже, кызыгып да койбоптур. Мына китепти ачып окуп коюш керек да, эмне болуп атат, я комиссия кандай иштеп атат деп мындай бир такыр оюн алган жок да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындай тормуздарды жоготуш керек, өкмөттөн жоготуш керек. Биз кыргыз эли бир подопытный кролик эмеспиз да. Же бир мындай чычкан эмеспиз да, мындай көрөлүчү, минтип көрөлүчү, мындай чайкап, тигиндей чайкап көрөлүчү, болобу, жарайбы деп. Буларга дагы эми 2 ай убакыт берип, анан кайра Кесчө өзү айыл чарба министрин чакырып алып мынтип атат. Силерди мен талкалайм, мен 2 ай берем, 3 ай берем. А сени ким талкалайт? Сени Марипов. Сени элдин баары жек көрүп атат. Баткен эли бүт жаман көрүп атат. Жана чырдын башын ушу Марипов баштады. Жанагы адашкан сөзүнүн айынан чырдын баары чыкты. Элдин баары жеп көрүп атат. Ай кетип калчы, өзүң эле качан ушундайды үйрөнөсүңөр? Урматтуу жемкор уурулар. Качан өзүңөр эле мындай арыз жазып туруп кетип калганды үйрөнөсүңөр? Бетиңер туйтуп алып эле отурасыңар, креслого жабышып эле. Кеткиле да колуңардан иш келбей, кеткиле, жылып кеткиле. Бул деген кара менен ак аралашпайт. Мен айтып атпайм, кара менен ак аралашпайт. Тың киши менен жүдөө киши дос боло албайт. Тың киши деген мындай тыңдар менен жүрөт. Улунуп, журунуп мондай катуу кыймылдаган, кыймылдары да катуу, сөздөрү да катуу, акылы да катуу, мондай шакашук жүргөн эмелер менен жүрөт. Мындай жүдөөлөр менен жүрө албайт. Кетириш керек мындайды. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мындай жөн эле кошомат кылганды токтотолу, чындыкты айталы, реформаторлар бийликке келсин. Кыргыз элинин учу кур эмес. Реформатор акыл эстүү, мондай жөн эле дүкүлдөп аткан балдар көп. Бирок тилекке каршы жанагы ички тосмодон өтө албай чыкпайбы, Садыр Нуркожоевич? Булар ички тосмодон өтө албай атат. Ошол жанагы министрлер кабинетинин жетекчисине мурун өкмөттө иштеген, мындай опыты бар, өкмөттүн структурасында иштеген, ошо ичинде кухняны түшүнгөн, мейли жемкор ууру болсо да болсун, бирок иш билген киши керек болуп атпайбы? Ишти билген киши керек болуп атат. Кече жогорку кеңеште картинаны көрдүңөрбү? Улукбек Мариповго бир эле суроо берилди, болду, ошого жооп бере алган жок. Анан бети чыдабай качып кетти сессиядан. Анын ордуна Акылбек Жапаров жооп берип атат.
Oturup alıp Akılbek Japarov ele жооп берип атат. Тиги суроосуна деле Акылбек Жапаров жооп берип атат. Мыйзамдар жөнүндө деле Акылбек Жапаров жооп берип атат. Финансовый нарушенияларды деле Акылбек Жапаров. Бүт деле Акылбек Жапаров, Акылбек Жапаров, Акылбек Жапаров. Анда Акылбек Жапаров деле коюп коелот ошол жака. Geçeki kartından barınar görmedingler. Nege kaydegermiz ya urmatlı mekendештер, urmatlı Kırgızstanlıklar oşol çıkkınçılıkты, oşol buzukulukты, oşol жүдөгөн adamды barısını görmedik mi? Ne için aytpayбыз? Ne için göçkö sayıp aytpayбыз? Ay, bul bolboyt, iştey albayt, işte alып kete albayt. Mындай adamды çetletiş керек деп ne için talap kılıp aytpayбыз? Ay mekençiler, caynaga mekençiler. Ne için aytpaysınlar uşunu? Çın ele mekençil bolsunlar, çın ele patriot bolsunlar, çın ele Kırgız el için güyüp bişsiniz. Ne unçukpaysınlar men? Bugün geçke efirge çıkkan jokmун da baykayınçı mындай. Geçeki jönündө bir gep söz bolor eken Facebook'ta. Dım eştige jok. Ay Akılbek Japarov ele жооп берип атты да мунун ордуна Акылбек Жапаров эле суроо берген барын эле апел Акылбек Жапаров. Ага баш жетпейт да. Ага деген Акылбек Жапаровдукундай баш керек ага. Аякты управлять этип, аялды башкарганга, анын баарын финансовый нарушенияларын баарын тапканга Акылбек Жапаровдукундай баш керек. А тигинин башы эмне? Только чөнтөктү толтурмай ошого эле жетет башы. Башкага жетпейт экен. Мурунку эле кызматын карабайсыңар, счетный палатадан барган. Ал эмне кызмат? Счетный палата деген ошол жана бюджеттен чачыраган акчаны барып талап кылып, каяка короттуң? Бул эмне? Бир слой шпаклевкабы же, эки слой шпаклевка тартылып турабы? Строительдер деген шумдук жейт да. Ошолорду аудиторлор бар текшерет, мынтип шпаклевканы чукуп, биякта эмне бар? Эки слойбу же тиги бир эле слой уруп турган үстүнө водомесёмка краска берип таштадыңбы? Ошону текшере турган служба, ошондой жерде иштеген, булар баарын, иштин баарын акча менен, коррупция менен жаап келген структура ошол. Керек болсо азыр деле ошол жанагы эмелердин баарын текшертиле. Маниповдун убагында иштелип текшерилген аудитский проверкаларын үстүнөн кайра проверка салсаң, эмне деген кылмыштар чыгат? Эмне деген коррупциялар чыгат? Эмнеге ушундай эки жүздүүбүз, урматтуу мекендештер? Эмнеге кайдегербиз? Же көргөн жоксуңар, уккан жоксуңарбы? Кече Мариповдун жаңылганын, Мариповдун адашканын, Мариповдун жүдө экенин, Мариповдун иш билбегенин көргөн жоксуңарбы? Баарыбыз эле көрбөдүкпү? Бирок эч ким унчукпайт го, чота баары эле устраивайт, эмне баарыңарга ыраазысыңар ушундай министрге. Алхамдулилlah, аны айттык. Эми Садыр Нуркожоевич өзү байкап туруп чечим чыгарсын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Акылбек Жапаровдун кылган ишине чоң рахмат. Жакшы иш кылды. Акаев экинчи баш көтөргүс болду. Курманбек Бакиев, Атамбаев, Сооронбай Шарипович кумтөр далай кишини алып жатат го башын. Далай киши камаласыңар го кумтөрдүн айына. Далай кишинин башын жутат го бул кумтөр. Эми ушунда мекендештер жана бузукуларга, чагымчылдарга, ар кандай адашкан, тантыктар көп чыгат. Ошолорго да жол бербей, могу эмени Садыр Нуркожоевичтин баштаган реформасын баары колдоп алалы, коргоп алалы. Ар кандай оңой эмес. 5 миллиард долларды Акылбек Жапаров мойнуна илип койду азыр кумтөрдүн. Мурун ушинтип билгенде
1 миллиард доллар акча түрткөндө Кумтөр ошо менен Садыр Жапаровду каматкан, биздин депутаттарды сатып алган, чиновниктерди сатып алган. Кече тиги Нышанов айтып атпайбы, Камчыбек Кыдыршаевичке кимдер камалат деп, көңөр камаласыңар. Урматтуу жемкорлор, ушул коррупционный схеманын артынан көңөр камаласыңар, көңөр кетесиңер. Көңөрдүн жүзүңөр ачылат. Аз патриотпуз деп төшүн чапкылап жүрбөйбү? Рыскелди Момбек, сен да замешансың аяктан. Сен эле болсоң четте калба. СДПК партиясы менен отурбадың беле ошондо эле сен депутат болуп. Анан Кумтөр кетип общий акча таратканда сага да тиштетти да турабы? Ошондо Садыр Нуркожоевичке 100 миллион доллар взятка предлагать этишкен. Аны бүт кыргыз эли билет. Ошондо эми общий бир канча 1 миллиард доллар алып келди да Кумтөрчү. Алмаз Шаршевич мону ал дагы болду, иштин баарын жап деди да. Экинчи вообще Кумтөр деген теманы көтөрбөгүлө. Булар акчалай да алган, алтын менен да алган. Ал баягы эми Кумтөрдүн эми айласы кетип атат. Эми Кумтөр operating company. Кумтөр operating company эми силердин баарыңардын жүзүңөрдү ачат. Кимге канча взятка берилген? Ким канча акча алган? Эң башында коррупционный схемалардын башында ким турган? Ал срочно границаларды кайтарып туруш керек. Жана Муралиев, Дастан Сарыгулов дегендер бар го. Эй, динозаврдын убагында жемкорлор. Жана Дастан Сарыгулов деген аксакал Кудай жеткизсин. Кудай жеткизсин сизге. Ушул киши турат. Бул мафиозный кланда ушул киши да бар, Дастан Сарыгулов деген. Кыргыз алтынында жетекчиси болуп иштеген. Далай жемкорлукка башын тыккан. Дастан Сарыгуловтан да сураш керек. Качырбаш керек булар. Муралиев, Темир Сариев. Эмне деген? Кеттиңер. Эшелон кетет. Жана илгери фронтко кеткенде, фронтко узатканда вокзалдан узатып калчу эмес беле? Кинолорду көрдүңөр беле? Эшелон кетесиңер. Ошол жерден силердин туугандарыңар узатып калат, силер болсо эшелон менен кеттиң, бириң Молдовановго, бириң Беловодскийге, бириң тияка, бияка чачырайсыңар да жөн элечи. Эшелон менен камаласыңар. Оптом кетесиңер, оптом. Бириңерди дагы качып куткарбайбыз. Бири баарыңарды жоопко тартабыз. Кумтөр менен эле, Кумтөр. Бир эле Кумтөр operating company менен. Канча деген эмеңер. Мен Дастан Сарыгуловду ушунчалык 200 кончунный адам экен. Мен бир курултайга чогуу барып калдык. Достор, мен бир тарыхтан бир окуяны айтып кетейин. Дасмия ресторанында. Анан мен ошол жерден кеп кылып калдык да, жетим тоо боюнча талашып атканбыздан да, тиги сокен эмелери менен, жемкорлору менен. Ошол жерден тартышып атып, анан мен астында чыкты, анан мен артынан чыгып калдым. Мен ошо курултайдан Садыр Жапаровду колдогула деп кыйкырып алып эле анан кой кеттим деп кетип барсам, астында Дастан Сарыгулов кетип барат. Эми достор, бутуна ботинкесинин үстүчү дерманттин ботинке кийип алыптыр. Анан ошо дерманттин жанагы бут бүгүлгөн жерден сынып кетиптир. Ошол ушунчалык бул жемкорлор ушундай жүзү каралар ушундай ушунчалык маска менен жүрөт экенде мен ошондо көрүп алып таң калганмын. Эмне кереги бар ушунчалыктын? Я аксакал, эмне кереги бар? Жашыңыз деле келип калды. Эмне анын баарын көрүң ала жатасыңбы? Эртең Кудайдын астына барганда эмне деп жооп бересиң? Өлөбүз да, баарыбыз Кудайдын астына барабыз да. Не деп ушу кыргыз элинин ырыскысын тоноп айттың, тетиги мөңгүлөргө жалко бир туугандар.
мөңгүлөргө шапка. Ошол жактан аккан суу саргып барып агат, нарынды аралап өтөт, андан ары кетти тетиги. Канча деген уу төгүлүп атат аякта, канча деген уу, канча деген трагедия болду. Канча адам өлдү анын айынан, канча адам өлдү. Бизди бекендештер 30 жыл мо саясий мафия, коррупционерлер бизди басып жатты. 30 жыл. Ортодо көп шайлоолор болду. Көп ар кандай саясий окуялар болду. Кыргыз элинен айланса болот. Кыргыз эли 3 жолу силкинди. 3 жолу силкинди. Жанагындай коррумпированный, продажный властьты, бийликти талкалап, 3 жолу талкалап түштүк. Анан эми үчүнчүсүн талкаладык мына. Үчүнчүсүн талкаладык, дагы бул коррупционный эмени. Бирок ичиндеги коррупционный схема талкалана элек, достор. Ичиндеги бая коррупционерлер, мына мо Маниповду коррупционерлер эле алып келген. Садыр Нуркожоевичти булар тытмалап, жанын койбойт да келип алып. Депутаттар мыйгынан, тыйгынан тигини министр кылып бер, муну аким кылып бер, тигини сот кылып бер деп, мону толгонуп эле турушат да, толгонуп элечи. Өзүнүн бир карыш курсагынын кызыкчылыгын эле ойлошот да буларчы. Бир карыш. Бир өзүнүн эле кичинекей кучканын эле эмеси да бирөөнүн эле бир арам, өзүнүн арам эле ырыскысын ойлошот да. Өзүнүн эле каражанын ойлогон камкор фашисттер булар, камкор фашисттер. Силер ага таарынбагыла, Садыр Нуркожоевич. Эмне үчүн тигинде кадрларды коюп? Эмне үчүн прокурорлор мындай? Эмне үчүн ГКМ булар мындай? Анан ортодо мекенчилдер бар да, милдет кылышып, мен мекенчил болуп жүргөм. Сен камалып жатканда мен мекенчил болуп жүргөм деп милдет кылгандар да бар да. Тарынбагыла, достор. План бар, мен ишенем, Садыр Нуркожоевич бүт по плану кылып атат. Барын. Кийинки мекенчилдер, жемкор, кийинки жемкор, прокурор, ГКМБ, сот, поп, аким, саким, губернатор болуп, монтип жүрөсүңөр го, министр болуп, шакашук, такатук болуп, аябай жыргап жүрөсүңөр, дердеңдеп, баарын камаласың. Баарын жоопко тартыласың, бириң да кутулбайсың. Ал күн алдыда. Азыр биринчи этап чоң дөөлөрдү кырып алалычы. Чоң дөөлөрдү жок кылып алалы. Тайырбек Сарпашев, Темир Сариев, Эмилбек Каптакаев. Булардын баары мондай. Монтип турушат азырчы. Качып кетели дейт, каяка барат, качып карыды уже. Турцияга качып кетейин дейт. Турцияда эле азыр Эрдоган аларды батырабы. Эл аралык розыскага берилет. Азапты жеген атат да сырттанчы. Тиги килейген торговый центрди кантип көчүрүп кетет. Көчпөйт ал, турат да тиякта. Жерлерди алып алышкан, достор, бекендештер, булар тоногон мамлекетти, тоногон. Налогту төлөбөгөндөр ким? Ушул коррупционерлер. Коррупционный схемаларда жүргөн ким? Ушул коррупционерлер. Кийинки келген мекенчил коррупционерлер. Мекенчилдин маскасын кийип алып, өлмүш болуп, ар кайсы жерге тыгылып алып, монтеп коюп, соска соргондой соруп отурасыңарбы? Баарын билесиз. Ким каерде отуруп алып, эмне кылып атат? Каныбек Осмоналиев барбы? Мына аксакал киши дайын жок го, дайын жок. Эчтекеде сөз айта албайт. Улукбек Маниповдун кеңешчиси уят.
Kamalgan, çok oturganmız SIZO'da. Emne degen gündörдү görgөн jok. Oşo GKI'nın SIZO'sunda kamalып жатканда Kanыбек Osmanaliев ant berse керек беле Кудайдын асында. Uşa yerden ele kutkarsan men jön ele sajdadan başımды götөрбөйүн деп. Mına munçukpay ele oturbay Kanыбek Osmanaliев. Mekençil, patriot, okuy, tege emesin gubernatör kılış gerek Oş oblasına. Ağasın bu yenisin. Ne kıldı? Oştu var, cırga tüydü, güldöt tüydü, korrupsiyanerlerdi tüydü bu. Jemkorlordu kamattı bu. Ne kıldı? Eştike kılgan jok. Dım. Oşko ketken boydan dım. Kavar jok. Narындın gubernatörü jönündө bir jakşı söz ugup atasыңар bu. Narындın gubernatörü jönündө. Kana bir mınday Facebook'a çıkıp atağыңарды çıkargılaçı. Mına men gelip mont kıyratıp çıstadım, güldötüp çıstadım dep. Jön ele mekençil bolup жүргөнсүңөр силер. Жөн эле маскачан жүргөнсүңөр. Подмаска жүргөнсүңөр. Эптеп ошол жанагы трассага чыгыш керек болчу да, коррупционный трассага чыгып ошол жерге сайылыш керек болчу. Ошол болчу силердин тилегиңер. Кызмат, Кыргыз элине кызмат кылайын. Мекенчил болоюн аягына чейин патриот болоюн деген ой жок силерде. Силер ойлоп атасыңар, Кыргыз элин алдап битип кутулуп кетебиз деп, жок. Кутула албайсыңар, алдай албайсыңар. Баарын көрүп билип эле турат. Баарын ким экенин билет. Кандай ыйманы канчалык экен, адамгерчилиги канчалык экен билет Садыр Нуркожоевич баарын. Жакында далай киши камалат. Прокуратурадан да камалат, ГКИМдан да камалат, МВДдан да камалат. Камалып айтып атпаймынбы жанагы узатып калдым вокзалда болосуңар да. Узатып калдым вокзалда. Ana bulardı jön ele kamap koyboy mындай. Bir ayda bir 3 günge alıp çıkıp işletip, göçö şıpırtıp, тазалыкка işletip, ayda tiyaka kirpiç zavod salıp berip koyuş gerek ошо. Korrupsionerler oturgan zonagaçı kirpiç zavod salıp koyuş gerek. Maası gölöş çıkargan zavoddu salıp koyuş gerek de işletiş gerek bulardı. Aябай наказать etiş gerek, aябай. Tamanından kanakçıça naказать etiş gerek. Ayak koyup da jatkırıp koybaş gerek. Montip kıçırap jatat koyak koybaş. Akçalardan hazayinga öpçöp koyup tiyaktı jarkırat oңдоп alıp televizor холодильникти tegeretesine jaylatıp alıp kurort naказание mesele kurort alar üçün kurort andayga jol berбеш керек alardı jön eleç kolun sürdürüp göçe şıpırtıp, mal baktırıp, maldın kığın tazalatıp, kıktan gön çaptırıp, ana oşo çapkan gönden gayrı tamak cızatış gerek. Oşondanan elin göksösü kanat. Ayakı orup da ayaklardı tış yaptırbaş gerek. Tarbiye oluş gerek memlekette. Ekinci hiç kim kokuyu da uat da tigiçi, telefon çalat da öldüm ele öldüm, kuğradım ele kuğradım, kayaktan jedim ele, kayaktan kol saldım ele. Oşantıp ayıkkıray kış gerek, zırkkıray, iğrakıray kış gerek. Kança adamların takdırını talkaladınlar, kança adamlar insult boldu, infarkt boldu. Silerdin jemkor sayasatыңардын artı ушундай болду. Kiyinki gelgen mekençilder 200'lü olup oturasыңар prokuraturada, GKIM'da, sotto, MVD'da,
Hakim gubernator. Mekençil kim? Ne desem ben mekençilmiyim de. Sen çıkkınçısın, uğrusun, 200'lüsün. Tova kılgan joksuңар sizler. Tova kılgan joksuңар. Ha, baya köpçülüktün arasında meni bayqabay kalap деп atasыңар. Oşon üçün, hurmattуу mekendештер, bular sot prokuratura oңolбой атат. ГКМБ oңолбой атат. МВДда эмне следовательдер эле аябай мыйзамдуу болуп өкмүш болуп кетти. Ошондой эле тиги ЭВС'те, СИЗОдо эмне деген адамдар камалып жатат. Чортоман байкуштар камалып жатат. А тиги жемкорлор акчаны өкчөптүрүп чыгып кетет. Ошон үчүн жемкор беренеси боюнча статьяны аябай катуу кылыш керек. Буларды түрмөгө түшкөндө кирпич заводко иштетиш керек. Колу буту жанчылып, бир көзүнөн жаш, бир көзүнөн кан чыккыдай кылыш керек. Бул камкор фашисттерди. Булар кыргыз элин аяган жок, темселетти, акысын жеди, банктар менен басып алып тоноду булар. 30 жыл бою тоноду. Ал сен мекенчилче бүтүндөп бөлгөн жок да, подряд кырбады баарыбызды. Подряд талкалабады. Жемде бүтүндөрдү мындай бөлүп коюп, ана мекенчилерди проценттерин очойтуп, инсульт, инфаркт болгон жалгыз эле мекенчил болгон жок да, бүтүндөн кетти далайы. Куурап, мигрант болуп, Турцияга, Россияга, Кореяга бала чакасын, үй бүлөсүн таштап коюп, далай семьялар талкаланды. Далай семья, үй бүлө талкаланган. Бул мамлекетти талкалаганга барабар. Мамлекетке кол салганга барабар. Мамлекеттик чыккынчылар булар. Популисттер жана эле оозу менен эле сүйлөйт. Иш жүзүндө эчтеке жок. Бири да келип акыла Садыр Нуркожоевичтин астына келип, урматтуу Садыр Нуркожоевич, могу министерстводагы оптимизация бүтпөй атат. Улукбек Мариповдун колунан иш келбейт экен деп айтканга жарабайсыңар. Отурасыңар кабинетте, крысадай болуп, крысасыңар силер. Бул сырттагы адамдардын уал соогунан коркпойсуңарбы? Колунан иш келбеген министрлер кете берсин четинен. Кечеки жыйындан качкандай качпайсыңарбы? Аяктарында качпайсыңар. Кече Улукбек Марипов болсо жыйындан качып кетти. А эмне тигемеден качып кетпейсиң? Отурасың, унутуп калдың болуш керек уже. Кечеки качканыңды таппай калышты го сени депутаттар. Сыйпалап эле таппай калышты. Марипов кайда? Марипов эмне болду? Кайда кетти? Кокуй Мариповду тапкыла, Мариповду. Кетириш керек Мариповду. Генеральный прокурор иштей албай, кетириш керек. ГКМБ иштей албай, кетириш керек. Мына бүгүн Баткенден делегация келди. Бүгүн тосуп алдым, жолуктум, сүйлөштүм. Максат интернационал арка деген айылдардан делегация келди. Көйгөйлөрү чечилбегенден келди алар. Тәтиякта үй жайын, малын, бала чакасын таштап коюп, bir sutка жол жүрүп келишти байкуштар. Өзүнүн жанынан, өзүнүн чөнтөгүнөн. Мына ушулар чыныгы баатырлар, чыныгы мекенчилдер, чыныгы патриоттор ушулар.
Al tigi hökümetin kabinetinde oturgan kengeşçiler alar kırılsasınlar sizler. Mına batırlar, batken eli, arka, maksat, internasyonal, hayırında yaşayan eller, Kırgız elinin batırlar alar. Kaysı bir ayılda aytты da, Боркош деген аксакалыбыз документтер менен келиптир. Кече Токтосун деген агабыз келген. Bir paket dokumentlerdi götürüp жүрөт. Урматтуу Курманкул Зулушу, sizde уят бар mı вообще? Ya. Uyatыңыз бар mı? Мындай ыйман деген калды беле же бүт эле ап деп койдуңарбы силерди? Ne için o şu kişiler prokuraturaga arız yazsa Borkoş aksakal Arkayının mı Kaysaydın turgunu prokuratura arız yazsa mamleketlik administrasiya жооп бериптир. Urmatlı mekendeşlerim özüngөр kalыстык kılgılaçı men boluptum men el düşmanı ekem, men mekençil emeskem, men çıkkınçıl ekemin, men Maripovga karşı çıkkam el düşmanı ekem. Uşu gala özüngör kalыстыk kılgılaçı. Prokuratura arız yazsa Urmatlı Kurmankul Zuluşeviç. Urmatlı Kurmankul Zuluşeviç. Bu kaçankı жазылган arızda. Bir yıldan beri жазып жүрөт bular. Мындай арыстарды, мындай даттанууларды. Айласы кеткенде ушакка келишти булар. Айласы кетти, түгөндү. Урматтуу Курманкул Зулушевич, эмне үчүн детекта чиновниктерге иш козголбойт? Шалакылык мамиле кылган кызматтарына. Oşolorga emne için kılmış işi kozkolboyt? Batken oblasının GGI'nin начальнигин emne için kılmış işi kozkolboyt? УВД'nın начальнигин emne için kılmış işi kozkolboyt? Katanik emne için kılmış işi kozkolboyt? Gubernatorlarga, hakimlerge emne için kılmış işi kozkolboyt? Kozkolboysunargo! Ya! Kozkolboysunargo! Бүгүнкү күндө Кыргыз элинин душманы Генеральный прокуратура. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Кыргыз элинин душманы ким? Генеральный прокуратура. Билетсе Курманкул Зулушевич. Мына темир жолдогу коррупцион схемалар. Дашковду камадыңар. Аны саамайды эме, Дашков. Аябай мондай сүттүү эмес алчы. Аябай жырный да. Дашковду мондай bir жеринин тартсаң эле bir чакаңар толот го дейм. Аябай пародист эмеспи. Ay Cem korular, ay güygüzösüngөр da güygüzösüngör. Аябай жырный клиент кармадыңар, Лице Дашков. Эми дагы пункттер боюнча көп түшөт да далай. Ошонун ушу Курманкул Зулушевич жетектеп турган кызмат ошолордун акыйкат иликтерине көзүм жетпейт, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Bulardan kurtuluşu vakt geldi. Bulardan kurtuluşu vakt geldi. Siz bir yaktan günü tünü Karacan'dı karşı kuru iştep atas. Kumtör'dü el kalayın, kumtör'dü minteyin. Tiyaktan komisya koyup, bir yaktan tergöçülerdi koyup, jant talaş atas.
Улукбек Мариповдун иши да жок экен, ал билбейт экен, даже маалыматы жок экен, кызыкпайт экен ал. Не интересно? Интерес жок да, себеби аяктан эчтеке өкчөбөйт да. Эси бирдеме өкчөй турган жери болсо, анда монтип тикирейип карап калмак да, монтип. Бир да жерин пропускать этпей монтип калмак. Жок да эчтеке, интерес жок. Чөнтөк толбойт да андан. Мына командаңызда киши сизди позвать этти. Мындайды жолотпош керек. Мындай чыккынчы бузукуларды кетириш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, булар сиздин колуңузду узатпайт, реформаларды жылдырбайт. Генеральный прокуратура жеген. Бүт жанагы жерде бир 70% айдап чыгыш керек. Генеральный прокуратурадан мал айдагандай эле айдап чыгыш керек. Генеральный прокуратурадан. Генеральный прокурорун баш кылып туруп, Набиевди төш кылып туруп, айдап эле чыгыш керек аны. Өш. Жылбайт. Булар чөнтөктөрүн эле толтуруп атышат. Миллионер болуп бүттү прокуратурадагылар. Кеткиле, өзүңөр эле кеткилечи. Жылып эле кеткилечи. Эмне акыңар калды? Иштиңер, жедиңер, чөнтөңөр толтурдуңар. Айрыңер төгүлүп камалып, такыр камалып, күмжам болот эле. Кеткилечи. Биз оңолуп, кыргыз элин оңдоп, элди байытып, жакырчылыктан куткарып, процент банктын туткунунда жаткандарды куткарып, тетияктай мигранттарыбызды кайтарып, окатыбызды кылалы. Тойдуңарбы? Жылгыла. Кеткиле. Марипов кет. Курманкул Зулушевич кет. Азырчы, достор, мына мен аралашып жүрбөйм бе? Азыр ЭМИРдини да башкарган прокуратура, сотторду да башкарган прокуратура. Прокуратура башкарат экен бүт эле. Мыйзам деген понятие жок экен биякта. Бир эле понятие бар экен. Прокуратура, все. Прокуратура айтты, прокуратура деди. Ал прокурордун оосунан чыккан сөз туурабы, туура эмеспи, мыйзамдыбы, мыйзамсызбы, все. Прокурордун оосунан чыктыбы, болду. Ал аткарылыш керек. Ал уруп ойнобойт ал. Мыйзамдыбы, мыйзамсызбы. Аны ким текшерет? Прокуратураны ким текшерет? Андай орган жок да, туурабы? Күндө канча прокуратура туурап атат да, жана монда эмесичи, механизми туурап атат да, тиякта чортамандар шака. Акчалуулар бияка ыргыйт, акчасы жоктор бияка ыргыйт. Карабайт. Аларда бир эле понятие бар. Акчаң барбы, же акчаң жокпу? Болду. Ошон үчүн жөн эле 200 боло бербеш керек. Бир карыш курсаң тоет. Бул жалган жашоо, сыноо. Кудайдын астында эртең жүзүң жарык болсун деп барган сыноо бул. Прокуратура болдуңбу? Сыноо. ГКМнын жетекчисиңби? Сыноо. Кызмат кыл. Элге жакшылык кыл. Ушул мусулманчылык деген ушул. Осуңдан жаман сөз чыкпасын, бирөөгө жалган жала жаппа. Кудайдын мыйзамы мына реальный мыйзамдар. Кумтор жөнүндө кичине интерес кылып кой. Тиякта суу булганып, тоо текелер кырылып атат, ал жөнүндө бир кичине жүрөктү дүкүтүк кылып кой.
Tiyakta SIZO'da, ГВС'te kamalıp jatat. Tiyakta elesi infarkt, insult. Ağa kişine yüreğimdi titretip koy. Anan tiyi asılba, bu asılba. Men asılgan jokmun. Al asılgan başkaça bolat. Jala japkan başkaça bolat. Men faktı menen söylep atam. Faktı menen aytып atam. Daliller menen söylep atam. Hiç kimge jala japkan jokmun men. Kanbek Osmanaliyev'tin ağası gubernatörü bolup oturat. Özü Ulukbek Maripov'tun sovetligi bolup oturat. Al emne üçün aytkanga jarabayt. Al emne üçün aytpayt al sözdü. Al emne üçün sovetlik bolup kalganda ele patriot mekençil ekenini unutup kalat. Oşol kakkılaş kerek de Kongurov'unu Kanbek Osmanaliyev aytış kerek bolçu menden birinci. Ha koy aylanayım balam. Kolundan iş gelbeytken. Majur okensin, judo okensin. Koy. Kolundan iş kılgan patriot mekençil kılsın bul işte. Omo emes de hay. Omo emes de. Hem ne degen tüyşüktü moynunu alıp aldı. Anan göçöden getip baratkanda arganda sözdördü. Geçirgenler de var da emne kılıp koydunlar mına. Sadır geldi emne kılıp koydu. Degenler var da. Jalan uşunday. 200'lülerin ayından bolup atat dostlar. Oşonda kırısıların ayından bolup atat. Oşonda prokurorların ayından bolup atat. Uluttuk koopsuzluk kızmatı. Uluttun koopsuzluğunu saktabaylan. Uluttu toron kızmat kaylanıp kalgan. Karakçılar bar emes. Ayakta da bar. Çes ofitsera degen, çes mundira degenди düşüngönдөр bar. Bирок көбүнчөсү karakçılar olup kalgan ayakta. Bar tigini tonop gel, bar munu tonop gel, bar tigini Ahmet'e 30. Жалган bu. Жалган bu. Ошол достор, men бүгүнкү айта турган маселем Садыр Нуркожоевичтен аябай өтүнүп кетет элем, суранып кетем. Тетиги канча деген адамдар жөнөч монту Алақан жайып 30 күн орозо тутту. Канча деген мусулмандар дуа кылып отурат. Ушул өмүр берсин, ден соолук берсин, бөөдө кырсыктан тышкары болсун. Ушунун баарын кыргыз элин куткарсын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизди куткарыңызчы ушулардан. Ушул коррупционерлерден куткарыңызчы. Ушул 200'lүү мекенчилерден куткарыңызчы элди. Тетиги Марипов окшогон жүдөөлөрдөн куткарыңызчы, жүдөмүштөрдөн куткарыңызчы Садыр Нуркожоевич. Gördük, мына өзүңүз деле көрдүңүз. Өзүңүз деле көрдүңүз Садыр Нуркожоевич. Булардын колунан иш келбейт. Келбейт булардын ишине. Ушу иш келсечи тетиги байкуш Баткенден бери келиштай. Баткенден бери bir sutка жол жүрүп келди, аксакал киши экен өзү. 70'lerden деле өтүп калды жашы. Айласы кеткенде келди, айласы кеткенде. Прокуратура арыз жазса, администрация жооп берип атпайбы? Чу, ё-моё. Афганистанда да мындай эмес болуш керек. Афганистандын прокуроруна болуп туруп айтсаң, Кыргызстанда ушундай окуя болдун десең, чалкасынан эле кетет го, таап белешти. Өлгөн турбай мындай. Bir de düğünlük praktikada çok ay. Prokuraturaga arız жазса, administrasiya жооп берип атат. Men erten көргөзөм алга касты.
Мекенчил биз. Ой, Садырды куткарыш керек, Садырды чыгарыш керек. Садыр жапарып гана оңдойт, Садыр гана түздөйт, Садыр минтет деген мекенчилдерден дым. Бар эмес. 90% dым эле болду. Dым эле болду. Мына мекенчилдер. Мына патриоттор эмне болду? Тиякта кызарган эмени көрдү да, кызылды көргөндө өчтү. Мекенчилдик өчтү, патриоттук өчтү. Кошоматчылыгы күчөдү кайра, кошоматчылыгы, эки жүздүүлүгү күчөдү, кошоматчылыгы күчөдү. Кудайым буйрса, ишенип койгула. Бир туугандар, мекендештер, ишенип коюңуздар. Токтото албайт бул кыймылды. Кудай Таалам сүйгөн ишти. Кудай Таалам колдогон ишти. Кудай Таалам колдогон адамды бул жемкорлор токтото албайт. Ага күч да жетет, тил да жетет. Садыр Нуркожоевичтин кайраты да жетет, эрки да жетет, акылы да жетет. Баары жетиштүү достор. Башталды чоң. Рубка башталды, чоң рубка. Жакында сериал көргөндө эле жатып алып эле Facebook, YouTube'да ачып алып эле сериал көргөндө эле көрүп жатасыңар. Кары жаштабай патриот бололу, кары жаштабай мекенчил бололу. Коррупцияны толтурада коррупция, толтурада. Жердин баары коррупция, бүт айыл өкмөт. Барсаң коррупция, больницага барсаң коррупция, мектепке барсаң коррупция, автобуска түшсөң коррупция, тазалык байкуштар бер жакта тазалап жүрөт жанталаш, тияктагылар жетекчилер коррупция, мэрияга барсаң коррупция, коррупциянын эле сазындабыз да. Садыр Нуркожоевич арканды ыргытты. Ошол арканды кармап сурулуп чыгып кеткиле деп. Өзүнүн ишин кылды. Кылбадат, дагы да кылат мындан ары. Эми биз кылалы өзүбүздүн вазифабызды, өзүбүздүн милдетибизди, өзүбүздүн фарзыбызды аткаралы. Ошого баарыбыз даяр бололу мекендештер. Баарыбыз даяр бололу. Баарыбыз мекенчил бололу. Баарыбыз патриот бололу. Ай, бул рахат сүйүнөсүңөр. Кадимкидей мояңар момдай толот. Тоба кылгыла ичкен жеңерге Дастан Сарыгулов, Темир Сариев, Отунбаева, Каптагаев, Атамбаев, Акаев. Башында айтылбады эле. Эми силер таарынбай калат, эми башында айтылган. Келгиле, акчаны төккүлө, ушертти койгула деп башында айтылбады эле. Ага көнгөн жоксуңар. Биз мындай Садыр Нуркожоевич биринчи адамча подход кылды да. Көрсө адамча мамилени түшүнбөйт экенсиңер да силерди тиги эмеге тыгыш керек экен, кирпич заводко алып барып иштетиш керек экен. Ошондо түшүнөт экенсиңер. Ошондо түшүнөт экенсиңер. Пока ошо кирпич заводко барып, кирпич заводко иштеп, жана кирпич кулап, бармагыңды талкалаганда анан түшүнөсүңөр да, ай.
Urdabay koyboy, oy kokkoy. Oy kokkoy, urdabay koyboy. Yok. Эми мындай да достор. Жанагы ичип жеп алган жемкорлордун арасында деле патриот мекенчилдер бар. Аларды тобо кылса, күнөөсүнө кечирим сураса, кыргыз эл үчүн кызмат кылам десе, келсин. Мадумаров келеби, Акылбек Жапаров келеби, келгиле да. Ким койду атат силерди? Ким тосуп атат? Баргыла. Мадумаров барсын, Баткенге барсын. Жана элди көзөмөлдө турбай, ошонун жанына барып, Мадумаров ошакка туруп алып, кошо машина текшерген, бул эмне западлоо Мадумаров үчүн. Контрабанданы токтот эле, токтот, митип сал, антип сал, кычыратып сал, тигинтип сал эле кыйкырынып атат. Барбайбы, Эмилди, Орозайымды үчөөнү ечип алып барса, барден булардын колунда барып бир үй сала калып, ошака шлагбаум коюп алса, ким кой деп атат аны? Же андай кылыш западлоо да, булар только ак үйдө эле отуруш керек да монтипчи. Ак үйдө анан кондиционер бетине үйлөп туруш керек да булардын. Бул кожаный жерде отуруш керек да, анан кондиционер бетине үйлөп туруш керек. Эшикке чыкканда суу жердин машинеси туруп туруш керек. Жок, андайга барбайт. Канайбы барса таң көр. Эмилди, Орозайымды ечитип алып, Мадумаров элди көзөмөлү болуп, ошака жетекчи болуп барса гана таң көр. Тияктан Темир Сариев жөнөбөйсүңөр баарыңар эле. Оттунбаева, Каптагай бар ошакта элди көзөмөл кылгыла бар. Эмне отурасыңар Бишкекте тыгылып? Күн ысыйт жакында. Ошол достор, баарыбыз тең Facebook'тан пост жазабыз. Манипов кетсин деп талап кылабыз. Кайдагер карабайбыз. Баарыңарга Кудай таалам күч кубат берсин, бекем эрк берсин. Бул менин ишим эмес. Мен эмне чечмек элем жок, андай болбош керек. Андай болбош керек. Күйүп пышып туруш керек, күйүп пышып туруш керек. Ошондо сен андай киши үй бүлөсүнө да кайдагер болот, баласына да кайдагер болот. Ал сен ойлобо, тияктагы кайдагерлик ал сен үйүңө да тиет, балдарыңа да тиет, кошуналарыңа тиет, туугандарыңа тиет, небере чөбөрөңө тиет, бүт баарына тиет. Кайдагерлик. Кайдагер болбош керек. Акчаны көргөндө көз жанып калбаш керек. Сабыр кылыш керек, кой. Бул арам рызкыбы же адал рызкыбы деп. Тандап жеш керек да, анан чочкочосуна эле ура бербей эле. Прокуратурага отуруп алып эле, подряд эле ура бербеш керек да. Ичине ылгап жебесиңерби? Ылгап. Ошон үчүн жакшылык кыла албай калып атпайсыңарбы? Мен силерге ооруңарды айтайын, эмне үчүн жакшылык кыла албайсыңар? Биринчиден, ырыскыңар туура эмес. Туура эмес ырыскы жейсиңер. Ал ашказанга түшөт, канга айланат, анан бүт организмди талкалайт. Өлөт организмиңер.